Барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Санат телеканалында таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө конок, себеби дегенде алтын зер буюмдары менен иштеген жеке ишкер айым алыскы Ош шаарынан бизге келип отурат. Миргүл Асанова, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Кош бакыл. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ош шаарында эмне жаңылык? Ошолордон баштайлычы дегендей. Ош шаарында тынч, жакшы баары. Жакшы. Оштон бизге ысык салам айтыңыз, Санат телеканалынан жана жалпы бишкектиктерден. Макул. Миргүл айым, айтсаңыз, ушул алтындары менен иштешүүгө эмне себеп болду, эмне түрткү болду дегендей. Алтындар менен иштешүүгө бул эми аял үчүн жакшы кесип деп ойлойм. Алтындан мен өзүм алтынга аябай жакын, кичинекейимден жакын болгонум үчүн, алтынды жакшы сүйгөнүм үчүн болсо керек дейм. Анан бул үй бүлөбүздө дагы мен апамдын кесиби болгон. Ошол аркылуу мен да жолумду жолдоп калдым. Жакшы. Ошо 12 жылдан бери ушул тармакта Алектенип келесиз. 12 жылдан бери алектенсеңиз, алтын чөйрөсүн жакшы эле түшүнүп калыптырсыз да. Ооба, жакшы эле түшүнүп. Жакшы. Ушу алтын боюнча Кыргызстанда кандай талаптар бар дегендей? Алтынга эми бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк талап болсо керек деп ойлойм. Алтынды сүйүүчүлөр көп Кыргызстанда. Алтын деп калдыңыз, жалпы теле көрүүчүлөргө жана мага да абдан кызык болуп атат. Алтындын кандай түрлөрү бар, ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Алтын эми алтын өзү алтын зер буюмдардын жасалуучу зер буюмдары 3 түрдүү болуп жасалат. Бул кызыл алтын, биринчи илгерки Союз убагындагы кызыл алтын, сары алтын, азыркы заманбап алтындардан жана ак алтын болуп азыр 3 түрдүү жасалып жатат буюмдар. Көпчүлүк түрү кызыл алтын болгон, бирок азыр бара заман талабына жараша сары түстөгү алтын зер буюмдар менен ак түстөгү алтындар бул рынокко келди. Аурум дүкөнү иштетип келесиз, Ошол жөнүндө кичине кыскача маалымат айтып кетсеңиз, ал жакта кандай зер буюмдар сатылат, каяктан келет, сапаты кандай дегендей. Туура. Аурум зер дүкөнү ачылганына, официалдуу түрдө ачылганына 2 жыл болду. Вот 2 жылдар аркылуу ага чейин Кыргызстан бизде түштүк жергесинде андай дүкөндөр, официальный дүкөндөр болгон эмес. Биз базарда соода кылып, базарда сатып алуучу да. Официалдуу түрдө бул катталып, аурум деп аталып, аурумдун аталышында айта кетейин. Бул аурум деген алтындын химиялык аталышы. Химиялык элемент болуп эсептелет. Ошонун аркылуу аурум деген магазин ачып калдык дүкөндө. Азыр 2 жылдан бери жакшы иштеп келе жатат. Бара өнүгүп, бир гана түштүк жергесинде эмес, биз бул түндүккө дагы Бишкек шаарынан аябай кардарларыбыз көп. Интернет тармак аркылуу дагы иштейбиз биз. Көбүнчө соода саттык азыр интернет өнүккөн мезгил да. Ошо интернет аркылуу көбүнчө соода саттык болуп, Бишкекке да тез келип турам, ошол жумушум аркылуу. Ошол жакшы, буюрса жакын арада Бишкекке дагы ачылганы жатабыз. Жакшы, күтөбүз. Сөзсүз барып бир конок болуп кетет деген үмүттөбүз. Албетте, үйлөнсөңөр, үйлөнүү, нике шакиктери, бүт нерселер бизде бар. Ушул негизи алтын деп калдыңыз. Кыргызстанга негизи Кыргызстанда алтын чыгарган жерлер көп эле да. Ошол алтындардан алып жасалабы же бизге башка жактан келеби? Бизде вот статистика боюнча башка жактан, чет өлкөдөн көбүрөөк алтындар келет экен. Вот баалуу металлдар департаменти бар бизде, каржылоо министрлигинин карамагында. Ошолордун эсеби боюнча бизге Кыргызстандан өндүрүлгөн зер буюмдарына караганда чет өлкөдөн көбүрөөк келет экен. Бирок мен ойлойм, алтын биз өзүбүздөн чыгат да. Бизде алтын ошол кошулмасы жок, 999 сынагындагы алтын боюнча чет өлкөгө көп экспортталат экен да. Бизде алтын жасалуучу фабрикалар аз. Өндүрүлүш аз болгонуна байланыштуу чет өлкөдөн, Россиядан, Турциядан көбүрөөк келет да, көбүрөөк, бир 70-80% чет өлкөдөн келет. Жакшы. Негизи, мисалы үчүн, алтын дегенде сиз эмнени элестетесиз? Алтын бул баалуу нерсе, бул акчанын эле бир инвестиция да бул алтын. Алтын эч качан жок болбойт, алтын эч качан наркыны түшүрбөйт, күндөн күнгө, жылдан жылга өсүп туручу бул баалуу бир инвестиция деп түшүнөм. Негизи көпчүлүк инсандар айтып коет эмеспи, мындай акча болсо адамды бузат деп. Алтын бузушу мүмкүнбү адамды?
Жок, алтын бузушу мүмкүн эмес. Кайрадан алтын адамга бир өзүнчө дем күч берет, өзүнчө бир ишенич берет. Алтындын болсо илгертен пайгамбарларыбыз деле алтынды сүйүп келген да. Алтын бул таза, эң таза, эң мындай касиеттүү зат болуп эсептелинди да. Жакшы. Негизи азыркы убакта көпчүлүк телекөрүүчүлөр дагы ушул суроону бергиси келип атса керек. Ушуну берип коеюн телекөрүүчүлөрдүн атынан дебейинби? Негизи азыркы убакта Кыргызстан боюнча миңдеген дүкөндөр бар да, алтын сатканчы. Анан алтынды кантип туура тандап алыш керек? Кандай кеңеш бересиз? Алтынды туура тандоонун кандай десем, алтын бул өзү бир 999 пробада алтын чыгат, кошулмасы жок. Андан кийин 585-750 сынамга болуп бөлүнөт да. Анын составында 585 дегенде 58,5% алтын бар составында. Калганы күмүш, жез жана башка металлдар кошулат. А 750дө 75%. Ошону атайын текшерүүчү зергерлер болот. Алтын тандаганда албетте бул эми чоң акчага алынат, баалуу нерсе. Аны алганда сөзсүз түрдө зергерге барып, ошол тармакта иштеген зергерге барып текшертсе, анын составын өздөрү чыгарып берет. Бул 585 сынамдагы, бул 750 сынамдагы. Эгерде ал талапка жооп бербесе, анда ал жасалмап эми сапатсыз алтын болуп эсептелинет. Негизи азыркы убакта жогоруда айткандай эле Кыргызстанда миңдеген дүкөндөрдүн түрү бар, алтын сатканчы. Анан Аурум дүкөнүнүн башка дүкөндөрдүн айырмасы эмнеде? Биздин дүкөн биринчиден официалдуу түрдө катталган. Бул атайы биздин жогоруда айтып кеттим, Каржылоо министрлигинин астындагы алтын баалуу таштардын департаменти бар, текшерүүчү бизде. Биздин ар бир алып келген товарыбызды, ар бир буюмубузду ошол департаменттин каттоосунан өтүп, алардын сынамын отдельно коюлат, проба деп коет. Пробасы отдельно басылат, текшерүүдөн өтөт. Бизде эч качан жасалма, колдо жасалган подделка деген алтындар болбойт. Түшүнүктүү. Алгачкы алтын сатканыңыз эсиңиздеби? Эсимде. Кайсыны саттыңыз эле, кантип, каяктан, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ал убакы эми ошо базар системасы болчу, анда ошо апама жардамчы болуп жүрүп, алтындан түшүнчү эмесмин, мындай эле түрдө эле мончого сатыш керек, ошентип жүрүп үйрөнгөнмүн. Эми бул аябай, бул оңой эле үйрөнүп кетүүчү кесип эмес, мындайча айтканда, кээ бирки ойлошу мүмкүн, жөн эле сатып коюу. Жөн эле сатып койсо деле болот, а бирок аны түшүнүп жетип, көз менен биз алыстан карап туруп эле айырмалап сапатыны, даже вот сынамыны, сапатыны уже кол менен кармап сезебиз да. Зергердин кереги жок бизге. Ошондой болуп такшалыш үчүн буга узак убакыт керек. Көздүн мындай эмеси каныш керек да, ошол нерсени түшүнүп жетиш үчүн. Түшүнүктүү. Демек сизге жардам берген апакеңиздин салымы чоң экен. Ооба. Жакшы. Негизи ушул алтын тандоодо карапайым калкка кандай дүкөндөрдү кеңеш бересиз? Карапайымдын калктын чөнтөгүнө жараша дегендейчи? Бул алтында мен ойлойм бир башкача өзгөчөлүктөр алтындын, мисалы валютада иштегенде баары бир системада болот го. Например, доллардын курсу 69 болсо, Кыргызстан боюнча деле 69, 69,3, 69,2. Ошого эле алтында андай чоң айырмачылык болбойт. Алтындын өзүнүн бир эсептелүү наркы болот. Ал нарктан өтө ашырып же өтө кемип сата албайсың. Бирдей эле элдер ойлойт, базарга барсак арзаныраак алабыз, дүкөндөрдөн алсак кымбатыраак. Билбейм, бизде менин дүкөнүмдө андай базар баасы менен бирдей эле, кээде базардан арзан болуп калат, кээде ошондой чоң айырмачылык болбойт. Мүмкүнчүлүк болсо, ошондой официалдуу катталган дүкөндөрдөн алган жакшы. Себеби текшерилип турат. Ар бир келген буюм, алардын убаракерчилигин кереги жок зергерге барыштын. Өзү текшерилип, сынамы коюлуп турат. Ал сынамды көргөндө адам эч качан эме деп калбайт да. Демек, күмөн санабайт. Базардагы алтындар, мындайча айтканда, уурдалып же жоголуп кеткен алтындар болушу мүмкүн. Жок, антип айта албайм, бирок арасынан болуп калышы мүмкүн. Колдо алынган алтын. Анан дагы бир чети тагылган, илгери бизде базарда көбүнчө эле тагылган буюмдар, тагылган алтындар сатыла берчү да. Азыр барган сайын элдин талабына, жаштардын талабына жараша андай тагылган алтындар
эмеге анча талап кылынбай калды. Жаңы алтындар ушу дүкөндөрдө. Жакшы. Алтындардын саны азыркы убакта мындай көбөйүүдөбү, азайуудабы дегендей кандай болуп жатат? Көбөйдү. Алтын эч качан азайбайт, жылдан жылга көбөйөт, жылдан жылга баасы өсүп турчу металлда бул. Сиз 12 жыл мурун иштеп баштадым дедиңиз эле. Ошол убакта 1 грамм алтындын баасы канча сом эле? 500 сом болчу. Азыркы убакта? Сатуусу эмес, бул ломду айтып атам мен, бул изделияны айткан жокмун. Азыр лом түрүндө айтсам 500, азыркы убакта 1600. Ал эми Сатуу боюнча ал убакта 800дөн сатчук, мен эсимде. Азыр 2500. 2500дөн сатабыз. Демек, карапайым калк азыр бир сөйкө же шакек алуу үчүн канча сомго сапаттуу алтын ала алат? 5000ден жогору. 5000ден жогору. Сиздер сөйкө, шакек дагы кандай алтын түрлөрүн сатасыздар? Бизде бардык түрлөрү бар. Кандай билерик, сөйкө, шакек, чынжырчалар, кандай эмне болсо ошону бар. Азыр аябай мурдагы Союз убагында бир эле сөйкө, бир эле шакек болчу, бир эле түр, бир көп болсо 3-4 түр болчу. Азыр эми алтындын түрүнө чек жок. Каалашыңча каалаган дизайнда, каалаган модельде жылдан жылга өнүгүп бара жатат. Жакшы. Сиздин дүкөнүңүзгө, Аурум дүкөнүнө алтындар каяктан келет? Ошол эле билерик, шакек, сөйкө? Россиядан келет, Бакудан келет, Турциядан келет в основном. Анан ошо кыргыз алтын менен дагы бир өзүбүздүн алтынга дагы бир салым болсун деп ошо кыргыз алтындан бизге барышты. Официальный иштеген ишкерлер биз менен да иштешип бериңиз, биздин дагы алтынды ошо Кыргызстанга тааныталы. Себеби мурда кыргыз алтын деп жөн эле бул колдо жасалган зергерлер бул кыргыз алтын деп өздөрү 375-сынамда жасап элди чочутуп койгонда, кыргыз алтын начар деген ойдо калышкан элчи. А бирок чыныгы кыргыз алтындын өзүнүн фабрикасынан чыккан алтындар бул Россиянын алтынындай эле, ошол эле Италия, дүйнө жүзүнүн алтындары менен бир эмеге тең келе алат, ошол сынамга жооп бере алат, талапка жооп бере алат. Ошон үчүн биз ошол кыргыз зер буюмдарын өндүрөлү, ошону дагы сатып, ошону элге тааныталы дегенден жакын арадан баштап алар менен да келишим түздүк. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Негизи демек Россиядан келсе бул Россиянын алтыны деп сатылат экен да? Ооба, Россиянын алтыны, Турциянын алтыны, Кыргызстандын алтыны деп сатылат. Ошондо кыргыз эли азыркы убакта кайсыл өлкөнүн алтындарын баалашат деген суроо туулуп атат? Турциянын алтындарына көп басым жасап жатышат. Эмнеге? Себеби Турциянын алтындары кооз жасалмаса, сапаты бирдей эле. Россия менен бүт 585 болсо, 750 болсо баары бирдей болот. Бир гана кооздугу боюнча Турция алдыда азыр. Дүйнө жүзү боюнча, дизайны боюнча алдыда. Мисалы үчүн мен бир ушундай өзүм дизайнды алып барып, ушундай керек болуп атат деп сизге апарсам жасап бересиздерби? Каалаганда биз жасатпайбыз, бирок ошол жактан жасатып алып келтирип беребиз. Азыр адамдар ошондой жеке өздөрү үчүн башкаларга окшобогон атын жаздырышып, ар түрдө инициалдарын жаздырышып заказ берип жатышат. Жакшы. Чоң рахмат сизге келгениңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон, каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Ошо кыргыз элиме жакшылыктарды каалайм, тынччылыкты каалайм. Барчылык болсун, ар бир адам ошо алтын сатып алганга мүмкүнчүлүгү болсун, алтынды сүйүңүздөр, алтынды алыңыздар. Алтын деле бул жакшылыктын, жогоруда айтып келген жакшылыктын, токчулуктун белгиси. Баарыңыздарга тынччылык каалайм. Рахмат сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу Ошко ысык салам айтып коюңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертүү кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто зергер, алтын буюмдары менен иштеген жеке ишкер Миргүл Асанова болду. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин программабызды улантмакчыбыз.